Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынан жалындуу салам. Бүгүн Америкада 28 январь. Өткөндө мен Орегон штатында, Портландда иштеп жүргөндө сиздерге айттым эле. Ноябрь айы жакшы болду, декабрь айы өтө жакшы болбой калды. Январь айын кандай иштеп атабыз, кандай жыйынтыктар болуп атат, сиздер менен тааныштырам. Кудай буйруса 1-2 күндөн кийин видео чыгарам деп айткам. Такыр убакыт болбой калды. Азыр үйгө келдик. Үйдө 2 күндөн бери салып атабыз. Ошол бир 2 жумача иштедик. Ошол иштеген жумаларды сиздер менен тааныштырам. Бул сиздер үчүн маалымат болот. Трак жумушу кандай болуп атат? Эми бир трак айдоочунун жумушу экинчи трак айдоочунун жумушуна эч кандай байланышы жок. Тапкан маяналар да окшош болбойт. Бирөө күндүз иштейт, кечкисин иштебейт, кээ бирөө 24 саат иштейт, кээ бирлер суббота, воскресенье күнү үйүнө кетип калат. Мен өзүмдүкүн гана сиздерге көрсөтөм. Сэм Экспресс компаниясында иштеп, январь айында бир 2 жумача иштедик. Ошонун жыйынтыгын сиздер менен тааныштырып коеюн. Көптөгөн мекендештерибиз Кыргызстандан бул жака келебиз деп атпай, ошол мекендештерибизге дагы кичине маалымат болуп калсын, ориентировка болсун деп. Мен жумушту баштаганда 11 январда баштаптырмын достор. 11 январь бул деген 4-чү күнү болуп калат. Бул жакта толук бир жума эмес, 4-чү, 5-чи, 6-чы дем алыш күн. 4 күндүн жыйынтыгын сиздерге көрсөтөм. Мына бул жакта 4 күн деп турат. Мен 11 январда жумушка чыкканда Кентукки штатына барып, Вашингтонду көздөй жүк алыптырмын. Ал жүккө $4275 төлөп берет дагы, 2364 миля жүрөм да. Ар бир милясы $1.80 айланып калыптыр. Ошондой төлөп берген магачы. Экинчи жүктү мен Вашингтон, Сиэтлдан алып, Юта штатын көздөй кетем. Ал жүккө $2280 төлөп берет. 845 миля жүрөт экен дагы, ар бир жүргөн миляга $2.69 төлөп беришиптир. Үчүнчү жүктү Ютадан мен Колорадону көздөй алыптырмын. $1670, 542 миля жүрүптүрмүн. Ар бир милясы $3.8 болуп калыптыр. Гросс деп коебуз. 4 күндө мага төлөп берген акча бүт 3 жүктен Амазондуку 4 күндө $8225 мага төлөп бериптир. Мен 3751 майл же миля жүрүптүрмүн дагы. Ар бир милясы $2.19 менен айланыптыр. Ана менин компаниям чыгымдардын бүт баарын санайт, иншуренс, солярка бүт баарын санап бүткөндөн кийин таза пайда 4 күндүн таза пайдасы $4460.96 болуптур. Бул биринчи жума деп койсок болот, бирок мен биринчи жуманы толук иштеген жокмун. Азыр мен сиздерге ар бир Амазондон алынган $4275, $2280, $1670 жүктүн тастыктоочу баракчасын көрсөтүп коеюн дагы. Акырында менин стейтмент деп коет, менин банковский счетума $4460.96 менин Сэм Экспресс компаниям которду. Аны сиздерге көрсөтүп коеюн дагы, экинчи жумага өтөлү. Ошондо бул эми жума Кудайга шүгүр деп коелу. 4 күндө 4460 болгондо, ошондо күнүгө таза пайда $1115 болуп калабы? $1115 күнүгө таза пайда. Бул абдан сонун. Өзүңүздөр билгендей, DoorDash'та иштеп аткан жигиттер күнүгө $250-180 таап атат. Таксиде иштегендер болсо андан кичине көбүрөөк таап атат. Бүгүн дагы DoorDash'та иштеп, жубайым экөөбүз 4,5 саатча иштедик дагы, $65 менен таза пайда менен келдик деп видео чыгардым. Экинчи жумага өтөбүз. Экинчи жумада мен толук иштегем. 7 күндүн баягы
жүктөрү, канча жүрдүк, канчадан айланды, ар бир милясына канчадан төлөп берди. Анан жыйынтыктын бүт баарын чыгарып, баардык тастыктоочу барактарды көрсөтүп, анан бир жумада 7 күндө таза пайда канча болду сиздерге көрсөтөм. Достор, экинчи жума менен сиздер менен тааныштырайын. 16 январдан 22 январга чейин 7 күн иштедим. Биринчи жүк Колорадо, Орегон, $3,460. Азыр тастыктоочу баракчаны көрсөтөм. 1280 майл жүрдүк, ар бир майлы $2.70 болду. Андан кийин мен бир жүктөн отказ кылдым да. Бул жүк Орегондон Колорадону көздөй кетмек болчу. $2563.93 жүктөн отказ кылып, мен Орегон штатынын Портланд шаарында мекендештер мени конокко чакырып калып, баарына чоң салам айтам. 6 мекендешим мени абдан коноктоп, анан бир күн ошолор менен болуп калдым. Эртеси күнү мен Орегондун ичинде иштедим. Around trip деп коет. Орегондун ичинен жүк алып, бир жака барып, кайра эле ошол жака алып келдим. $2246. 553 майл жүрдүм дагы, ар бир майлы $4.06 болду. Анан мен аяктан тажап кеттим. Утур цеп салып атып, тайгак, жолдун баары жабык. Орегондон Аризонаны көздөй түштүм. $1,989 төлөп берди. 1330 майл айдап, ар бир майлы $1.50 болду. Ошондо бир жуманын жыйынтыгы $7,269 болду. 3163 майл жүрдүм. Итогу ошондо $2.43 айланып калды ар бир майлы. Ошондо чыгымдардын баарын кетиргенден кийин $4,683.94 бул деген таза пайда болду бир жуманыкы. Ошондо 7ге бөлгөндө билбейм, уже 1000ге жетпей калат. $700-800 бир күнүнө пайда болуп калды. Мен эгерде мекендештер менен жок, кезикпейм деп $2,563 алганда, анда мояктагы гросс уже канча, бир 10.000ге жакындамак, могу зарплата көбүрөөк чыкмак. Бирок биз акчанын көзүн карабай, мекендештер менен кезигип, чер жазышып, бир күн абдан сонун күн өткөрдүк, сүрөткө түштүк, достор. Ошондой, анан деген кийинки күндөрү Аризонадан жүк алып, мен деген аны дагы стейтменти чыга элек. Где-то канча менге алдым? Где-то 3,5 3000 бирдемеге груз алып, Агая штатын көздөй келдим. Кызыл машка дагы азыр бузулуп атат. Ошол бузугу боюнча алып келип, Агаяга жүктү чыштап, азыр үйдүн жанынан кызыл машканы алып келдим. Кудай бурса, эртең бирси күндөрү Чикагога кызыл машканы ошо боюнча айдап барам. Анан оңдотуп алып, андан ары иштегенге аракет кылабыз. Ошондой, достор. 2 жума деп коелу, 2 жуманын жыйынтыгы ушундай болуп калды. Жакшы маалымат болду, жаман маалымат болду. Колдон келишинче сиздерге көрсөтүп бердим. Кийинки эфирден жолукуча сак саламатта калыңыздар.